Грецияда тартип сакчылар менен нааразычылык акциясына чыккандардын ортосунда кагылышуу болуп, башаламандыктар жаралды. Анда мындан 7 жыл мурун полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн 15 жаштагы баланы эскерүү үчүн Афина шаарына элдер чогулган болчу. 2008-жылы 6-декабрда бийликке каршы нааразычылык акциясы жүрүп, башаламандыктардан келип чыккан атышуудан жаш өспүрүм каза тапкан. Андагы окуя 1974-жылдагы башаламандыктардан кийинки эң чоң массалык көтөрүлүш болгон. 15 жашар өспүрүмдүн өлтүрүлүшүнө 7 жылдын жүзү болуп, аны эскерүү үчүн чогулган эл кайра ызычуу жаратып, полицияларга карата көздөн жаш агызуучу газ колдонуп таратууга аракет кылды. Германиянын Siemens компаниясы өлкөгө келген качкындар үчүн атайын окуу курстарын сунуштады. Андан сырткары компанияга жумушка орношуу үчүн атайын даярдыктар жүргүзүлөт. Siemens компаниясынын жетекчилиги мигранттар экономикалык кризиске алып келет дегенге кошулбаарын жана алар өлкөдөгү жумушчулардын жетишсиздигин жоюуда пайдасы тиет деп билдирет. Аны менен бирге эле айрым ишкана мекемелер качкындарды жумушка алууга каршы экенин ачыктады. Себеби алар немец тилин жакшы билбейт жана жумуш тажрыйбасы жок деген маселеге келип такалышууда. Ал эми Германиянын ички иштер министрлиги мигранттарды кабыл алууда чектөөлөрдү киргизүү зарыл экенин, ошондой эле куралдуу кагылышуулар болуп жаткан өлкөдөн келген качкындар гана Европа өлкөлөрүнө киргизилиш керек деп билдирди.